жаңы мыйзамга мына 21 февралда президент кол коюптур. МВД тактабытында ГОБД чыгарган мыйзам айдоочуларды айып пул салуу боюнча көбөйтүү, стоянкага коюу боюнча ошонун ичинде эки нерсе мага жаккан жок. Ал нерсе боюнча мен ушул эмеде жогорку кеңеште жыйын болгондо мен айттым эле, ошондо дагы эске албай коюшту. Бул штраф боюнча кимдин балансында мына төлөнө элек 10 000 сомдон ашык штрафы болсо, стоянкага кирип кетчү 10 000 сом же андан жогору болсо. Азыр эми ким төлөнө элек штрафтар болсо, ошол сумманы 10 000 сомдон 3 000 сомго түшүрүп коюптур. Эми ар кандай болушу мүмкүн, 3 000 сомду төлөбөй калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн, акчасы болбой калышы мүмкүн. Эреже албетте ар бир жаран атайлап болбосо да кокустуктан бирдеме кылып бузуп алат, бирок эми элестеткиле 3 000 сомдук штрафың үчүн сенин машинаңды алып коет, сен талаада каласың. Ошо өзгөчө жолдо иштегендерге, алыс жолго чыккандарга элестеткиле кетип баратсаңар, тетиги боомдон же суу самырдан тозот дагы сен 3 000 сом штрафың бар экен, төлөнө элек алып кел машинаңды деп тур, стоянкага киргизип алат, сен талаада каласың. Ушул жагы өтө туура эмес экен. Экинчиси, бул эрежелерди, айрым эрежелерди бузгандан кийин 1 жылдын ичинде 3 жолу же андан көп болсо кайра пересдачага барат экен. Бул баягы эски нерсени билесиң, мурун пересдача деген нерсе бар болчу, ошону коррупциялык элементтер айынан алынган. Азыр ошол нерсени кайра алып келип атышат. Бул кайра эле коррупция менен мындан результат чыкпайт деп мен толук ишенем. Себеп дегенде ГОБДдын өзүндө коррупция укмуштай өнүккөн. ГОБДдын ичинде коррупция токтомоюнча жол кырсыктары, жол эреже бузуулары такыр азайбайт. Себеп дегенде адамдын, айдоочунун мээсинде бар, эреже бузсам сөзсүз түрдө ошол жерде мен тозолган гаишник менен мен сүйлөшүп алам, мага 200 сом берем деп. Мына кече жакында 2-3 күн мурун мага видео келди, Кара-Балтада болгон окуя. 200 сом берип, протокол түздүрөбүздөн өтүп кетти айдоочу. Андай фактылар күндөп, жүздөп кармап, пачкалап кармаса болот. Себеп дегенде 99% кызматкерлер өзгөчө бул Бишкек шаарынын сырткаркы трассада иштегендер коррупцияга малынып калган. Бишкек шаарындагылар деле ошондой. Башында жакшы иштеп келатып, бирок акыркы убакытта өтө бузулуп кетишти да. Бирок ГОБД өзүнүн ичиндеги коррупция менен күрөшпөстөн айдоочуларга эле төңкөй берет, айдоочуларга эле штрафтарын көбөйтүп, айдоочуларды кысып атат. Эмнегедир акыркы убакта өтө көп мындай өзүңөрдүн ичиңерди тазалабайсыңарбы? Качан өзүңөр оңолосуңар?